Bismillahi, alhamdulillahi, ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. Hurmatlı görücüler, biz Arap dilindeki sabakların ulantabız. Okup жатқан kitabımızın adı Durusul Lugatil Arabiyyati li gayrin natiqina biha. Arap dili sabakları alt il menен söylöbөгөн adamlar üçün деген kitap. Бұл kitaptin biz 7. sabagına gelip jettik. Бүгүн 7. сабакты окуйбуз. Ошол 7. сабакты окурдан алдын мына бул мен жазып койгон барактагы теманы түшүнүп алсак жакшыраак болот. Эсиңиздерде болсо китептин башында хаза дегенди өткөнбүз. Бул. Андан кийин залика тигил, андан соң хазихи бул ал деле женский род. 7. сабак эсе тилка деген жөнүндө экен. Тилка деген хазихи бул дегендин женский родун алыскы иштетилгени. Азыр ушулар жөнүндө толук маалымат алганга аракет кылабыз. Анда эмесе көңүлүңүздөрдү буруп туруңуздар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Асмаул ишарати. Асмау ал-ишарати. Биз мурда исмул ишара деп жүргөнбүз. Хаза исмул ишара. Бирөө эле да хаза. Ал эми бул жерде асма, анткени бул жерде көп. Мына 5 турат. Ошондуктан асмаул ишарати ишара ысымдары. Түзмө-түз мааниси ишара ысымдары. Кыргыз тилинде булар шилтеме ата тоштор деп аталат. Асмаул ишарати ишара ысымдары араб тилинде экиге бөлүнөт. Лил кариби жакынга иштетилчү ишара ысымдары, лил баиди алыска иштетилчү ишара ысымдары. Жакынга иштетилчү ишара ысымдары 5. Хаза бул мужской род. Хазихи бул женский род. Хазани бул экөө мужской род. Хатани бул экөө женский род. Хаулаи булар мужской жана женский род. Көк түстөгүлөр мужской род, кызыл түстөгүлөр женский род. Биз айтабыз кыргыз тилинде бул же эки адамга деле булар дей беребиз. Ал эми араб тилинде жок. Араб тилинде эки адамга өзүнчө айтабыз, 3 же андан көп адамга өзүнчө айтабыз. Ошондуктан ушуларды жаттап алабыз. Хаза, хазихи, хазани, хатани, хаулаи деп жаттап алабыз. Ал эми лил баиди алыска иштетилчү ишара ысымдары аларда 5. Ушул эле 5-өнүн алыска иштетилген түрлөрү да. Залика тигил мужской род. Тилка тигил женский род. Заника тигилекө мужской род. Таника тигилекө женский род. Улаика тигилер мужской жана женский род. Көңүл буруп турган болсоңуздар, мына көптүк түрүндө айырмасы жок. Женский мужской роддун айырмасы жок. Аялдарга да эркектерге деле хаулаи же болбосо улаика дей беребиз. Мына ушул ал эми бул жерде көңүл бура турган эки нерсе бар. Көңүл бур биринчиси ишара ысымдары ма'рифатун. Эсиңиздерде болсо сөз канчага бөлүнөт? Араб тилинде сөз 3 түргө бөлүнөт. Исмун, фи'лун, харфун. Исм деген өзүндө маани бар жана убакытка байланбаган сөздөр. Өткөн чак, келер чак деген түшүнүк жок да ысымдарда. Ушулар ысымдар болот. Экинчи түрү фи'лун, булар өзүндө маани бар жана убакытка байланган сөздөр. Өткөн чак, учур чак, келер чак, буйрук, ушуларга байланган сөздөр фи'лун этиш болот. Кыргыз тилинде этиш фи'лун. Үчүнчү түрү харф. Харф деген бул өзүндө маани болбогон жана башка сөз менен кошулуп мааниси чыккан сөздөр. Булар харф болот. Ошол исм түрү өз ичинен ма'рифатун жана накиротун деп экиге бөлүнөт дегенбиз. Алиф лам сабагын окуп жатып. Бул ишара ысымдарынын баардыгы ошол ма'рифа түрүнө кирет да, белгилүү түрүнө кирет. Биз хаза бул деп айтканда бул деген сөзүбүз белгилүү болот да, анткени биз колубуз менен көргөзүп жатабыз. Колубуз менен бул деп көргөзүп жатабыз. Көп нерсе түшүнүп калышы мүмкүн эмес. Бир эле нерсе түшүнөбүз, ошон үчүн ма'рифа белгилүү түрүнө кирет. Экинчи эскертүү, экилик сандагыларынан башка бардыгы мабниюн. Ысым өз ичинен дагы экиге бөлүнөт дегенбиз. Ма'рифа накиродон башка му'рабун жана мабниюн деп экиге бөлүнөт. Му'рабун деген аягы өзгөрүп турган ысымдар. Рожулан, рожулин, рожулун деп өзгөрүп турат. Бул му'рабун болот. Ал эми мабниюн деген аягы эч качан өзгөрбөгөн ысымдар мабниюн болот.
аларга мына ушул асмаул ишара бардыгы эмне мабнийге кирет да, экилик сандагылардан башка. Хазани, хатани, заника, таника. Ушулардан башка бирдик жана көптүк түрлөрү некен мабниюн аягы эч качан өзгөрбөйт. Мына көптүк түрлөр мисалы ула, ха, ула-и касра мойден катат болду, өзгөрбөйт. Харфу жар кирип жатабы, эмне болсо да өзгөрбөйт. Улаика аягы мына ка мойден калат, ал эч качан өзгөрбөйт. Азыр болсо китебибизге кайтсак, китебибизди окусак. Китебибиздин Ад-Дарсу ас-Сабиу деген 7-нчи сабак. 7-нчи сабак бул жерде айтып жатат мен хазихи. Мен деген ким? Хазихи бул. Мен хазихи бул ким? Бул жерде буну көргөзүп жатат, жакын турат. Мен хазихи бул ким? Хазихи Аминату. Танвин албайт аял кишинин аттары. Хазихи Аминату. Бул Амина. Ва мен тилка. Жана тигил ким дейт. Алыста турганы жана тигил ким? Хазихин эле бул тилка тигил алыска иштетилген. Тилка Фатимату. Буну айтып жатат. Тилка Фатимату. Тигил Фатима. Хазихи Тобибатун. Тобибун деген эркек дарыгер. Тобибатун тамарбута кошсок аял дарыгер. Хазихи Тобибатун. Буну айтып жатат. Буну текшерип жатат да оорулууну. Хазихи Тобибатун. Бул дарыгер. Ва тилка жана тигил мумарридотун. Мумарридотун медайым. Медайым. Кыргыз тилинде ушундай которулат экен, бирок араб тилиндеги маанисин айтып кетсек, тобибатун деген бул адамдарды дарылаган аял да, дарылаган аял. Мумарридотун деген ал дарылабайт, жөн гана буга жардам берип, айткан кызматтарын аткарып жүргөн аялды не мумарридотун. Хазихи минал хинди. Хазихи минал хинди. Бул буну айтып жатат. Хазихи минал хинди. Ал-Хинд деген Индия. Бул Индиядан. Ва тилка жана тигил минал ябани. Япониядан. Бул Индиядан жана тигил. Ва тилка жана тигил минал ябани. Япониядан. Хазихи тавилатун. Бул тавилун десек эркекке тавилун дейбиз. Аял кишиге тавилатун. Хазихи тавилатун. Бул узун. Ва тилка жана тигил касиротун. Кыска. Мен хаза. Бул жерде биринчи сабагыбызда өткөндөй эле эркекти айтып жатат. Мен хаза. Бул ким? Хаза Хамидун. Бул Хамид. Ва мен залика. Ва мен залика. Бул жакындагысын айтып жатат окшойт, хаза деп. Ал эми алысырактагысын залика деп жатат окшойт го дейм. Ва мен залика. Жана тигил ким? Залика Алиюн. Тигил Али. Бул ким? Бул Хамид. Тигил ким? Тигил Али. Мына бул жерде көңүл бурсаңыздар, хаза менен заликаны айтып жатат. Хаза деген мужской роддогу жакынга иштетилет, Залика ошол эле мужской роддун алыска иштетилгени. Ал эми хазихи женский роддун жакынга иштетилгени, тилка деген женский роддун алыска иштетилгени. Атилка дажажатун. Өрдөктү, өрдөк эмес, дажажатун деген тоок, Тилка дажажатун деген тигил тоок деген сөз. Башына аны кошсок эмне болот? Атилка дажажатун. Тигил тоок бу. Ла жок. Тилка баттотун. Тигил баттотун деген өрдөк. Тигил тоок бу. Жок. Тигил өрдөк. Же болбосо жок. Ал өрдөк деп да которсок боло берет. Ма тилка. Ма деген суроо берүүчү сөз. Акылсыз нерселерди сурайбыз. Ма тилка. Тигил эмне дейт, Тилка деген тигил деген сөз. Женский роддо. Ма тилка. Тигил эмне? Тилка
baydotun. Tilka tigil baydotun. Жумуртка дейт. Тигил жумуртка. Байдотун деген бир эле жумуртка да туугандар. Байдотун деген бир жумуртка. Тигил бир жумуртка дейт. Хазихи сайяратул мударриси. Хазихи сайяратул мударриси. Сайярату мудоф, ал мударриси мудоф илейхи дайыма жара балында болот. Хазихи бул сайяратул мударриси. Эмнеге хаза деген жокпуз? Себеби сайяро уна жөнүндө айтып жатабыз. Ал тамарбута бар экен, аны не дейбиз? Хазихи дейбиз. Хазихи сайяратул мударриси. Бул мугалимдин унасы ва жана тилка ва. Тилка жана тигил алыста турган айтып атат да. Сайяратул мудири. Сайярату ал мудири. Бул мугалимдин унасы жана тигил müdürdün unası. Sayyarotu mudof al mudiri mudofun ileyhi. Una müdürgü tanıdık. Es-sa'atu Abbasin hadihi. Es-sa'atu Abbasin Abbas'tın saati bu. Hadihi bul. Kotoru түшүнүктүүрөөк кылып которгондо бул Аббастын saati bu дейт. Es-sa'atu Abbasin hadihi. La Hâzihi sa'atu hamidin. Yok. Hâzihi bul sa'atu hamidin. Hamid'in saati. Sa'atu mudof, hamidin mudofun ileyhi. Saat Hamid'e tanıdık. Yok bul Hamid'in saati. Tilka sa'atu Abbasin. Tilka sa'atu Abbasin. Tigil Abbas'ın saati deydi. Tilka tigil sa'atu Abbasin. Emnege zalika deyiz. Saat женский род тамарбут. Ошон үчүн тилка дейбиз да. Тилка саату Аббасин тигил Аббастын сааты. Бул Аббастын сааты деп сурап жатат да жакындагысын. Жооп берип жатат, жок, бул Хамиддин сааты. Тигил Аббастын сааты деп жатат. Залика дикун. Залика тигил мужской роддо. Короз деген мужской роддо. Залика дикун тигил короз ва жана тилка Tilka, zalika ne женский род. Ва tilka dajajatun toq deydi. Tigil qoroz жана тигил тоқ дейт. Tamarin. Бул жерден баштап көнүгүүлөр башталат. Урматтуу туугандар, мына ушул көнүгүүдөн азыр токтойбуз. Көнүгүүлөрдү десек, кийинки сабакта ушул сабактын көнүгүүлөрүн окуйбуз. Жана ушул сабакта болгон бардык жаңы сөздөрдү которуп дептерлерибизге жазабыз кийинки сабакта. Ошондуктан мына ушул бүгүн өтүлгөн теманы жакшылап кайталаңыздар. Ишара ысымдарын жаттаңыздар. Андан соң көнүгүүлөрүн кийинки сабакта көнүгүүлөрдү иштейбиз иншаллах. Алла субхана таала бардыгыбызга иштерибизде жеңилдик берсин. Wallahu a'lam. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.